Шайбеков Эргеш Турдубаевич. Qancha vaqt bo'ldi bu yerda yashaganingizga? 2-sentyabrda keldim. Yaqinda ele? Aha, yaqinda ele. Buyil, ha? Ova. Aha. Qanday ekan bu yerning sharti, yashoosi, qanday taqdir yetilib keldi degandek. Birinchidan şartları yaxshi. 10 yıl yaşadım Podvaldaç. Özü bir yerge men 2007 atam alıp geldim. Onda o şart bölekçeli de az oң olup yaxşına olup kurortile olup kalıptır. Biroq korkup atkaz yazdım ele. Neme degende bir yerge atam alıp gelgende bir ay yaşabay kaza bolganda. Turmuş orasıda aytkanda bumerang kelgende atamdın baskan yoluna qaytып keldi de özüm ham qaytып kelgenime turmuşqa tam beri oturam da. Ne üçün atаңызды alып келдиңиz эле? Кандай себеп болду эле? Жашоо турмуш. Биринчиден 3 балам бар эле. Bir комнатада жашайт элек. Анан мен жумушта, аялым жумушта. Балдар атама кара албайт эле да ошого вынужденный алып келгенмин да, бекач муктаж болуп. Караган адам жок эле да. Дояңызчы? Иштейт эле доям эле. Sizdin dagы балдарыңыз алып келди же өз калооңуз? Жок, мен өзүм келдим. Балдарым азыр чоң уулум менен кенже кызым Дубайда иштеп атат. Кайсы иште иштеп атканын билбейм. Ортончу кызым немеде? Сокулукта, Бишкекте жанында. Ошондой Дубайда чет мамлекетти аралап жүргөн балдарыңыз сиз менен аралашабы же байланыш жокпу? Азырынча байланыш жок. 2 ay oldu da geri gelmiş. Olar bilbesem gerek bir yerde жүргөнүм. Эмне үчүн кабарлабадыңыз? Кабар алып Дубайга кантип жөө барам ба? Жок, телефон аркылуу азыр бар жок менен байланышса болот го дегеним. Кабарлап айтпадыңызбы мен бул жака келип атам деп? Жок, телефон бар, бирок местный значениега мына Кыргызстан боюнча мындай чет элге чала турган телефон номерлери жок да. Связь жок да кыскасы. Биздин телеканалда 50дөн ашуун мамлекет көрөт. Балким балдарыңыз, уулдарыңыз көрүп калса, сиз эмне дейт элеңиз? Кайрылуу жасап коюңуз. Балким. Ата эне балдарынан не каалайт? Биринчиден ден соолук каалайм балдарыма. Менден кабатыр болбосун, эмне дегенде мына жерде кыздар бар экен. Мен кенже кызымдан эле 1 жаш эле чоң экен. Өзүнүн атасындай мени көрөт, жакшы көрөт. Болсом бегена өз билимибизге. Урматсый ордундарда мен айтып атам го, мен баягы курорт эмес, орустар айтканда из корабля на бал попал да. Aytkандай, 10 yıl Podvalda жашадым, мен тааныш билиштерим айтат эле, сизге там иш нерсе условиясы жок, 10 yıl жашадыңыз ошол жерде деп. Мен өзү берге соцфонду, соцзащитадан адамдар алып келишти өзү. Унаалсам, отказ жазсам деле алып келишти. Мен айттым го, атам алып келген үчүн директор азылдашып, сиз эми өлүп кетишten коркосузбу деп айттым, азылдашып, шутка боюнчачы. Бирок şu биздин директор өзү жазып кетип атам деп атат, калса жакшы болот эле. Эме дегенде соответствие сечиш керек да, мына адамга мамиле жасаш ар кимдин колунан келе бербейт да, жакшылыктын негизичи алып келгендечи адам ар кандай болот да. Бетиңизге күлүп сүйлөгөн менен ичинде тез өлүп кетпесин экен деп, тобагыл мондай дебесе керек го, бирок Siz buyursa gelecekte uul kızlarınız Kırgızstan'a gelip, anan oçor baçarlı olup, uuldarınız üylönüp, bala çakal olgundu törüzgü alıp ketip bağalı degende ketebiliriz? Ketesin de kantip ketpesin. Oşol nerseni talap kılıp uuldarınızga, kızlarınızga kayrılуу жасап койсоңуз? Yok, kayrılуу jasa albayм. Өзүнүн эрки деңиз, Neme degende bul dünya kanday desem, azır Qaytar dünyada vaqtında men dele atama enem tuğan enem 80-yıl kızı bolganda Asmadan da men dele Asma kimin go atamı jakşı karalbagan üçün
Ушул нерсеге туш болуп өмүрдөштөр мен деле көрүп атам дем көрөм. Бирок мен жакшылык жерин эле көрүп атам. Жамандыкты көрө элек көрбөйүн, ам эч ким көрбөсүн го. Бирок балдарым айтасың, жолуп болуп калды. балдарым айта турган сөздөр мен бактылуу болушсун, ата эне бир эле бакыт тилейт да балдарына, башка ден соолук тилейбиз. Атай келип баркы жашап аткан турмушуну оңортуп, өзүнү жумуштарыны, кылып аткан иштерин, үйлөнүп калган иштерин таштап мени карасын дегени мен мажбурласам деле болот негизичи. Как ата катары эми